Салам балдар. Мен силерге жагымдуу маанай каалайм. Жыргагандын баары эле турмуш эмес. Жылт эткендин баары эле жылдыз эмес. Билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин. Кыргыз эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуң да, тууруң да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың. Колу бутсуз мунжуга тоголок бир. Балдар, силерге бул ыр менен эмнени айткым келди? Мен силерди эне тилди сүйүүгө, аны сактоого жана барктоого чакырам. Баарыбыз тилибизди сүйүп, анын өнүгүп өсүшүнө салым кошолу, Анда эмесе, силер менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 17 декабрь, күнгө бейшемби. Ал эми темабыз болсо, үчүнчү жактын таандык мүчөсү жана жалпы таандык ныкы мүчөсү жалганып турган сөздөрдүн жөндөөлүшү деп дептерге жазып койгула. Үчүнчү жактын жакчыл таандык мүчөсү жана жалпы таандык мүчөсү уланган сөздөр өзгөчөрөөк жөндөөлөт. Андагы негизги өзгөчөлүктөр барыш, табыш, жатыш жөндөмөлөрүнөн көрүнөт. Үчүнчү жактын таандык мүчөсү с атоочтон башка жөндөмөлөрдүн баарында өзүнүн байыркы баштапкы формасын сын сактап, жөндөмө мүчөлөр ошол ны тыбышы менен аяктаган негизге уланат да, иликте барышта табышта мүчөсү жок, жатышта да, чыгышта болуп жөндөөлөт. Мисал катары алсак, атооч жөндөмөсүндө атасы, илик жөндөмөсүндө атасынын, барыш жөндөмөсүндө атасына, табыш жөндөмөсүндө атасын, жатыш жөндөмөсүндө атасында, ал эми чыгыш жөндөмөсүндө болсо атасынан болот. Жалпы таандык мүчө ныкы жакты, сандык маанини билдире албайт. Ал таандык маанинин бар экендигин туюндурат. Бул мүчө уланып турган сөздүн кайсы жактык жана сандык мааниде экендигин ошол сөздүн өзү билдирип турган жактык жана сандык маанилерине карата аныкталат. Ныкы мүчөсү 3 жакка тең улана берет. Жалпы таандык ныкы мүчөсү уланган зат атоочтор үчүнчү жактын таандык мүчөлөрү уланган сөздөр сыяктуу жөндөөлөт. Мисалы, атооч жөндөмөсүндө асандыкы, илик жөндөмөсүндө асандыкынын, барыш жөндөмөсүндө асандыкына, табыш жөндөмөсүндө асандыкын, жатыш жөндөмөсүндө асандыкында, ал эми чыгыш жөндөмөсүндө асандыкынан болот экен. Үчүнчү эрежеге келсек, биринчи жактын таандык мүчөсү менен бүткөн сөздөргө жалпы таандыктын ныкы мүчөсү уланган кезде кыскарып к болуп айтылат жана жазылат. Жөндөөлгөндө ныкы мүчөсү уланган сөздөр сыяктуу жөндөөлөт. Мисалы, атооч жөндөмөсүндө баламкы, илик жөндөмөсүндө баламкынын, барыш жөндөмөсүндө баламкына, табыш жөндөмөсүндө баламкын, жатыш жөндөмөсүндө баламкында, ал эми чыгыш жөндөмөсүндө баламкынан болот экен. Балдар, эгер силерге жаңы тема түшүнүктүү болсо, дептерибизди ачып, класс иши деп жазабыз дагы 264 көнүгүүнү иштейбиз. Мында төмөндөгү берилген сөздөрдү жөндөп жазат экенбиз. Ал эми үйгө тапшырма болсо 265 көнүгүү. Саламатта калгыла.